Бүгүнкү күндө үйүңүздүн, тагыраак айтканда бөлмөлөрдүн интерьер декорациялары өзгөчө орунда турат. Андыктан азыркы учурда кандай интерьер жана декорация актуалдуу болуп жатат, бүгүн сиздерге айтып бермекчибиз. Саламатсызбы? Ушул бөлмөнү жасоого канча убакыт кетти, анан кандай стилде жасадыңыздар, ошол тууралуу айтсаңыз. Башында биякта ремонт жок болчу, цемент эле, тиги кирпич дубалдарды болуп, 3 ай кетти ремонт бүткөнгө чейин. Анан стиль кандай? Азыр былтыр быйыл жаңы стиль модный болуп атат, азыр лофт деген стиль. Анан эси за граница дайыма барып жүрөт. Тияктан атайын жиберди бизгечи. Файл Швейцарияны жакшы көрөт. Ошол Швейцариядан атайын файл бизге жиберип, биз мындай декор кылып фотобойн жасап койдук. Фотобой ушул дубал отуруп калды, жакшы болду. Анан ушул формада бул лофт стиль, освещение кыйын, эмелер, светильниктер туруп калды. Негизи эле бул ушу фото обойлорду же болбосо ичиндеги эмеректерди бул кардардын табитине жараша тандайсыздар, э? Ооба. Азыр фото обойлордо дүкөндөр бар да, тияка барып, ар кандай эмелер рисунканы тапсаңар болот. Биз атайын могу квартирага ушундай эме тандадык да, бул ушул фото сүрөттүчү. Атайдан Швейцария жөнөтүлгөн. Ошону карасаңыз кандай биякта жакшы көрүнөт да. Ак кирпичтер, могу кесилген кирпич атайын чаптап койдук, шовторун тандап, анан эмелерди ак цвет краскалап, ушундай бияк могу дубалдагы кичине лофтко окшошуп калды. Анан декор да бизде бар. Бул бутафория дегенче, гүлдөр, вазалар, ошол баарын тандап, кичине кошобуз да, минимальный вариант. Биз көрүп турабыз, бул жерде өзгөчө мындай өң түстүү тандалган эмеректер дагы турат, э? Негизи эле бул жерге тандалып алынган пардалар жөнүндө дагы ушу эмеректер жөнүндө айтсаңыз. Биз дагы тандаганбыз. Ремонт бүткөндөн кийин эмне башталат? Эмне калды дагы? Эмерек калды, шторлор калды. Ошолорду биз тандайбыз да, эмелер чым дубалдар карап, полу карап, бизде ламинат биякта жатат, ламинированный паркет. Ошол карап биз эмеректерди тандайбыз да. Мындай минимализм сыяктуу ушундай стиль, биякта стулдар турат, анан скатертен бүт бар, ар бир эмени биз тандайбыз. Бири-бирибизге жарашабы же жарашпайбы? Ооба, бир эме болуш керек, бир композиция да се. Анан портьерлер бар, портьера деген биякта могу тюлевый ткань. Анан биз атайын тиги терезени ак цветинен кылып койдук, ошол артынан көрүнбөйт да, тюлчү, тюлдүн артынан. Ошол тюль деген портьера бүт бар, могу подхваттарды атайын жасалган. Бүт баары шылып тандайбыз да бизчи, дизайнерибиз. Демек баардыгы кооздук үчүн, э? Ооба, кооздук үчүн, туура айттыңыз. Ооба. Анда эмесе кийинки бөлмөнү көрсөк, э? Жакшы. Мында биринчи бияка детский кирели. Детский комната, биринчи бөлөк. Биякта 2 кыз жашайт. Кичинекей кыздар, э? 2 кичинекей кыздар. Бул жерге дагы атайын цветтер тандалып алынса керек, э? Ооба. Ушул кыздарга мындай цветтер жагат да. Биз атайын браларды тандап, эмелер шторлорун тандап, бүт бар мындай эмелер люстра браларды эмелер чымчыктар турат, атайын мындай. Килен дагы ушундай партия тандап. Негизи ошо баланын же кыздын жаш өзгөчөлүгүнө карап дагы, ооба. жаш курагына карап. Аларды толтурат азыр эмелер, мультфильмдер болот, тиги китептер окуйт, толтура интернетте көп карап ушул аларды угуп кичине алар жаккан эмелерин биз атайын тандап койдук. Кийинки комната бизде спальня. Спальня кирели. Спальняга биз эми биякта биринчи спальняда гардероб болот. Гардероб чоң, бияка бүт баары бак да, чыгып.
платяной шкаф, шифонер кереги жок уже спальнячы. Биринчи гардероб болот. Чоң атайын эсин угуп, бардыгын бирок ошо бүт бардык да, иши кылып. Анан бияка купейин эшик коюлат, жабылат. Мен күзгү болот да, ошо удобно. Бияка атайын подсветка берилген, чыгып, мындай өзүңүз карасак болот. Анан бизде экинчи биякта спальня чоң санузел батты. Санузел атайын мындай планировка жасалынган. Киргенде эле биякта душ кабина. Душ кабина мына жерде декор артында турат. Көрүп атасыз, бир основной тон бир тон болуп атат кафель, калгандыр декор биз башкача кафель чаптап койдук. И биз азыр спальня кирдик. Спальня бүт элек. Эмерек коюлган жок, бирок азыр биз тандап атабыз. Могу дубалды карасаңыз, биз атайын могу ооба, бул жерде декор обойлор кетет. Анан асимметрия болуп атат. Эмесин керебеттин спинкасы бияка карайт, биякта тумбочка болот, тигиде да тумбочка. Ошо бир жагы бра мындай коюлган, бра атайын биз ушул браны коюп койдук. Экинчиси болсо асимметриякта, тиякта уже эмеси болот. Бүүз койсоңор болот, ооба, тиякта лофт стиль бир светильник илип турат. Ушул атайын, ооба. И потолок минимализм кичине болот. Бул обой экен, э? Обойлор, ооба. Ооба, кафелде уже кичине эмети, бюджет карап, биз арзаныраак таптык решениячи.